мыктыларды чакырып, ар түрдүү темада кеп кылып келебиз. Мамлекеттик тилге кайдыгер эмес журналисттер мени дайыма кубандырат жана аларга болгон сый урматым артып турат. Ушул тапта мамлекеттик тилди биз өнүктүрүшүбүз керекпи? Биздин аксакалдарыбыз, ардагерлерибиз тажрыйбалуу, биздин устаттарыбыздын үлгүсү катары болуш керек. Ушул жан үрөйп мамлекеттик тил деп күйүп келе жаткан биздин айымыбыз кай жердин кызы болот? Өзүңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Элдин кызы болуп, элдин астында өзүмдүн миссияларымды, өзүмдүн милдеттеримди аткарып жаткандыгым бул менин дагы бир бактылуу көз ирмемдеримдин бири деп айта алам. Дагы мамлекеттик патриоттук, мамлекеттик дух ушул сизде кантип жаралды эле? Коммерциялык багыттарга кетип калгандыгы боюнча маалыматыңыз бар да. Ушул эне тилибизге, мамлекеттик тилге, поэзияга, Айтматовдун чыгармаларына, Сыдыкбековдун чыгармаларына, Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларына болгон сүйүүм ушул мамлекеттик тилге болгон сүйүү менен сакталып калды деп айта алам. Мамлекеттик тилге болгон мамиле мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Анан 5-6 кыргыз форманы кийип алып, жыл сайын сиз айткандай 23-сентябрда Кожо көрсүнгө иш-чараларды өткөрдүк да. Даңазалоо деген бир нече көргөзмөлөр, анан бир нече мыкты баяндамалар ошол форумдун ичинде кетет. Жаштардын арасында эмне маселелер бар, эмне көйгөйлөр бар? Алар эмнени ойлонушат? Китепти окуп гана калбастан өздөрүнүн калем менен китеп жараткан, чыгарма жараткан студенттер бар. Бул жол менен барсаң ийгиликке жетесиң, бул жол менен барсаң кыйналып каласың деген сыяктуу чыныгы реалдуу кеңештерди биз бере алабыз. Көп пикирлер ушул көрнөк чармактардын кыргыз тилинде эместиги жөнүндө талаштар жаралып калат да. Чет өлкөгө бир барып келип эле, бир атты жаттап келип, ошону келип эле биздин шаарга илип алып, ушундай учурлар болгон да. Ушул кыз балдарды биз баягы үй бүлө институтуна даярдоодо ушул эмнелерге көңүл буруш керек деп эсептейсиздер? Чет элдик биздин модага айланып кеткен кийимдерибиздин айрым бир учурларда ошонун баш тартууга чейин алып бара турган дискуссияларды уюштурабыз. Өзүңүз атайын кайрылбасаңыз дагы бирок маани берип бул иш аракетти, бул функцияны аткарып эле келесиз. Анан акырында достук жеңди деген приздерди бергенде алар өздөрү билбей калат, бири-бирин кучактап сүрөткө түшүп. Келиңиз анда ушул улуттук идеология тууралуу дагы кеп кылсак. Кыргыз тилинде айтылган сөзүбүз мамлекетке арналган үчүн ошол тилибиз мамлекеттик тил болуп калды. Билим берүү, алардын өсүү өнүгүүсү өзүнчө деңиз, бирок тарбиясы тууралуу дагы. Биздин канчалаган пенделердин кылык жоруктарыбызды Алла Таала кечирип атат го. Үчүн биз бири-бирибизди кечире албашыбыз керек. Кечиримдүүлүккө үйрөнүш керек, айкөлдүккө үйрөнүш керек, эмгекчил болуш керек, жакшылыкты чарчабай жасай бериш керек.